Баткен шаарынын Кызыл Жол кварталынын жаңы конуштарынын тургундары Кыргызстандын теле берүүлөрүн көрө алышпай келүүдө. Муну менен алар өлкөдөгү акыркы жаңылыктардан да кабарсыз. Күйөөм сары ишке кетет, кеч келет. Өзүм кызыгып тамашага чыгып өткө бетке антен жылдырдым. Эч бир жыйынтык жок да. Төлөн Рахманов бул жерге көчүп келгенде 3 жылдын жүзү болду. Бирок жашаган жеринде Кыргызстандын телеканалдары тартпаганына өкүнөт. Кошуна өлкөлөрдүн теле берүүлөрү аналыктык болсо да санариптик Кыргызстандын каналдарынан сапаты жакшы экенин айтты. Мындай шартта неберелеринин аң сезими өзгөрүп, кошуна элдердин тилинде сүйлөп калбасы деп кооптонот. Ушул жерге биз келдик. Келгенден кийин ушу энди Кыргызстан программасын көрөбүз деп жөнөкөй берүүлөр менен койсок ушул баягы түнөрдү алып келдик. Түнөр алып келсек дагы эле көрсөтпөдү. Бирок энди бөлөк Өзбекстан менен Тажикстанды күзгүдө көрсөтөт. Айла жок. Анан кийин эне тилимди сактап калайын деп эле анан балдарга действительно көрсөтпөй койдум Өзбекстандыкын. Эгер шундай кызыгат экен, алиги жашлар дейт экен, даам дейт экен, өзбекче шундай бир кырай программаларды берип атат. 5 күндө уже тили чегелек болор, анака мынака болуп, эне тили жоголуп калат деп. Ошон үчүн онун көрө оруска минимум деп, жакшыраак деп ойлойм эле. Барбанский антенна же болсо кассета ала көрүп дагы бирок жок. Учурда жаңы конушта 30дан ашуун кожолук жашайт. Бул аймакка жашоочулардын көчүп келгендигине 5 жылдын жүзү болгон. Бул аралыкта маселени чечүү үчүн көп аракеттер көрүлгөнү менен натыйжа чыкпай келет. Жерге бир 3 жыл болгон болсо кегениме. Кегенден бери телевизор көрбөйбүз. Эмне себептен? Тартпайт. Телевизор тартпайт. Койсоң Өзбекстан, Тажикстан. Анан өткөндө маяктан жыл айында иштеген бирөөлөр келип, бир аз кол топтоп бергиле, кол жазып, анан айыл өкмөткө кайрылсаңар, анан биз мынаяка мына ошо кырдын бир жерге башыга эмес, ошо бир кайсы бир жакыныраак эле жерге бир отражатор бир нерсени орноштуруп беребиз деген экен. Бекер эле. Onu hiç kim çırpıp emetken daha çok. Европейских и российских моделей шуб из енота, лисы, бобра и... Өлкөдө маалымат коопсуздугун сактоо жана өлкө жарандарын сапаттуу теле берүү менен камсыз кылуу боюнча Кыргызстандын бардык телеканалдары санариптик теле берүүгө өтүүдө. Ошондой болсо да областыбыздын айрым аймактарында теле мунаралардын толкун таратуусу алсыз болгондугу көйгөй жаратууда. Нургазы Жайнаков, Али Нурхаджаев, Алтын бешик жаңылыктары.